Бишкекте өткөн Азербайжан маданият күндөрү ийгиликтүү жыйынтыкталды. 4 күнгө созулган иш-чаранын алкагында концерттер, көргөзмөлөр, адабий жолугушуулар жана театралдык мастер-класстар өттү. Азербайжан элинин салттуу музыкалык мурастары, көркөм өнөрү жана руханий байлыгы тааныштырылды. Кыргыз улуттук Манас театрында байыркы музыкалык аспаптар ансамбли концерт коюп, орто кылымдагы улуттук кийимдерди кийген чыгармачыл топ элге кооз чыгармаларды тартуулады. Саамалык этно-жаз триосунун концерти менен аякталды. Руханий мазмуну терең бул иш-чара эки элдин маданий алакасын бекемдөөгө өбөлгө түздү. Маданият күндөрү өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Концерттердин баары, маданий иш-чаралардын баары ар кыл багытта. Ушул чыгармачылык жамаат абдан мыкты өнөрлөрүн тартуулап атат. Мына биринчи күнкү гала концерттен тартып, күн сайын бир улам бир искусствонун жаңы кырынын бийиктигине күбө болуп атабыз. Ушул жерде Азер элинин миңдеген жылдык тарыхын, күйүтүн дагы жамандык, жакшылыгын, оор күнүн дагы башынан өткөргөн тарыхын, санжарасын күйгө салган аспаптардын коштоосунда, элдик ырларынын коштоосунда улуттук баалуулугун жандандырган атайын музыканттарынын, улуттун жүзү болгон аспапчыларынын өзгөчө эргип элдин черин жазган руханий азык тартуулган концерти кечеси өткөн жатат.